Adamlarga oşonun ayırmasın bilүү üчүn mujtahid mutlaqlar şonu жазып чыкты. Бул парыз экен, бул важип экен, бул мустахаб экен деп. Мазхаб кармасаң пуштың. Эмне себептен антип бөлүп чыкты? Бул парыз, бул важип, бул сүннет, мустахаб деп. Себеби намаздардын ар бир амалдары кайсыл экендигин билбесек, качан намаз бузулушун билбейбиз. Качан сажда сафкы кылынуусун билбейбиз. Качан сажда сафкы кылбай эчтеке кылбастан эле кетишти да билбейбиз. Bizde egerde namazımızda parzlar buzulup kala turgan bolsa namazımız buzuldu. Sajda saf kılasınbı? Paydası çok. Ha sen özün oyunda oyloysun, men namazda adaşıp ketip kaldım, men sajda saf kılıp koyun. Ötpöyt. Sebebi parzdı taştap kettiğince parzdı buzdun bu, namazı kaytarıp okuş gerek болады. Egerde biz oşonun kayсы nerse parz ekenini bilbesek kantip kılabız? Ayırmalap kantip bilebиz? Oşogo mujtahidler adamlarga жеңил болушу үчүн мынау парыз, мынау важип, мынау сүннет деп бөлүп койгон. Бир буйруктар бар, важипти кадалаткан. Аны таштап кое турган болсоң, акырында адашуу саждасын кылсак, ошо менен эмне болуп калабыз? Намазыбызды оңдоп кетебиз. Кээ бирки буйруктар бар, ал сүннет мустахабтыкы болот. Эгер ошол намазда калып кете турган болсо, сажда сафы да кылбай, ушундай кете беребиз, болду. Бир аз сөбүз азыраак болуп калат, болду. Сүннеттен калып калабыз, намаз бузулбайт. Сажда сафкы кылуу милдеттүү эмес. Ошол себептен муну өкүмдөрдүн бардыгы мujtahid мутлактар эрежеге салып чыккан.